Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Говорит ТВ телеканалында Майдан программасы түз эфирде. Бүгін біз шайлоо алдындағы қандай үгіт іштерінде қандай мүмкіншіліктер болып атат деген мәселені талқылайбыз. Дегеле шайлоону жалпысынан. Биздин бүгүнкү коноктор, мындайынан баштайын мен, Абдыжапар Бегматов, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү. Жаш жигит бизде бар, Таза шайлоо деген уюмдан Тимур Артыков деген азыр келетам деди. Кошулат бизге саясат талдоочу Табылды Акеров жана Жарандык платформа деген уюмдун директору Айнура Усупбекова. Биринчи сөздү сизден баштайлы анда. Кандай болуп атат үгүт иштери башталды 29-нда, эмне болуп атат жана Талант Мамытов жөнүндө да айтып берсеңер. 28 ноябрга дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосу мыйзамдын жана түзүлгөн календарлык иш пландын негизинде жүрүп атат. Шайлоого даярдык шайлоону өткөрүү боюнча бир нече этаптар артта калды. Шайлоочулардын тизмеси жөнүндө биз контролдук тизмени азыр биздин порталда илинип турат. Ар бир шайлоо участкаларына илинде шайлоочулардын контролдук тизмеси. Андан сырткары талапкерлердин тизмесин каттоо боюнча бул чоң процесс, жооптуу процесс, бул этап өттү. Азыркы кезде сиз белгилеп өткөндөй шайлоо алдындагы үгүт иштери жүрүп атат. 29 октябрдан бери буга чейин шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө, ага катышууга Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын аккредитациядан өткөн массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары бар. Алардын саны 243 интернет басылма, массалык маалымат каражаттары аккредитациядан өттү. Алардын ичинен 51 телевидение, 29 радио, 98 интернет басылмалары, калгандары ошол мезгилдүү басылмалар, гезиттер, журналдар болуп эсептелет. Азыр алар ошол саясий партиялар талапкерлер үчүн өзүнүн аянтын шайлоо алдындагы үгүт иштерине пайдалануу үчүн берип атышат. Шайлоонун эң кызыктуу, жандуу этабы башталып, ушул жүрүп атат деп айтсак болот. Ага ылайык ошол биз шайлоонун ошол үгүт кампаниянын мыйзамдуу өтүш үчүн жерлерде ошол ар бир округдук комиссияларда жана Борбордук шайлоо комиссиясында атайын жумушчу топтор түзүлгөн. Ошол жол жобонун жана мөөнөттөрүнүн сакталышын көзөмөлдөй турган. Азыр ушул кызуу ушул жумушчу топ иштеп атат. Буга чейин билесиздер, айрым шайлоо округдарында саясий партиялардын жана шайлоо округдарында каттоодон өткөн талапкерлердин шайлоо алдындагы иштерин жүргүзүлүшүнүн жол жоболорунун бузулуп аткандыгын, алардын мөөнөттөрү сакталбай аткандар жөнүндө бир топ маалыматтар келген. Андан сырткары дагы мен атап өткөн жумушчу топтор жерлерде социалдык тармактардан чыгып аткандагы маалыматтарга көңүл бөлүп, аларды анализдеп, текшерүү иштерин, иликтөө издерин жүргүзүп атат. Сиздердин эсиңиздерде болсо керек, буга чейин бир нече талапкерлерге, шайлоо процессинин башка катышуучуларына эскертүүлөр берилгендигин, алардын ушу бузуулар кодексинин негизинде тиешелүү жазалар каралгандыгын айтып өтсөк болот. Салыштырма айтканда, башка шайлоо компанияларына салыштырып айтсак, бул шайлоо алдындагы үгүт иштери бир топ мындай мыйзамдык талаа менен жүрүп атканын салыштырып айтсак болот. Ал үчүн ушул бардык мамлекеттик органдар, анын ичинде шайлоо комиссиялары көзөмөлдү мындан ары дагы жүргүзөбүз. Анан негизгиси ушул шайлоо процессинин катышуучулары болгон талапкерлер, алардын өкүлдөрү ушул шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүдө мыйзамдык талаадан чыкпаса экен деген ушундай кайрылуу дагы жасап атабыз. Ал эми сиз белгилеп өткөн ынтымак саясий партиясынын тизмеси боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде
талапкерди эгерде мыйзамдын талабына жооп бербесе, анда каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарышы мүмкүн. Ошол ыйгарым укуктун чегинде Борбордук шайлоо комиссиясы 21 статьянын сактабагандыгы үчүн, башкача айтканда, милдеттерин аткарууну токтото туруш керек талапкер, же болбосо милдеттерин аткарууну токтотуш керек деген норма бар. Ошол норманын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тартуу жөнүндө талапкерди, тизмедеги талапкерди каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган. Ал саясий партия Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен макул болбой, сот органдарына кайрылган. Сот органдарында ошол Бишкек шаарынын административ соту Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин туура эмес деп аны жокко чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы өз кезегинде жогорку сотко кассациялык тартипте арыз менен кайрылганбыз. Бирок жаңылыктар чыкты го жакында эле экинчи жолу кайтарыптыр деп. Ал силердин арызды. Мен аны кабарым жок экен. Биринчи жолу ошол процедуралар сакталбай калган, тиешелүү документтер толук эмес деген жөө менен кайтарылганын билебиз. Анан аны толуктап Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамда каралган мөөнөттөрдө берген. Ошондо мына Талант Мамытовдуку орусча айтканда кыргызчанын кичине окшош болуп калып атат, токтотуп туруу же болбосо такыр токтотуу деген эки сөз. Орусчада прекратить и приостановить деген бар, туурабы? Муниципалдык кызматкерлер токтотуп туруш керек убактылуу шайлоого катышканча, берки мамлекеттик саясий кызматтагылар такыр баш тартыш керек дегендей. Ошо баш тартыш керек беле, таптакыр токтотуш керек беле, Мамытов? Биз ошон үчүн чечим чыгарганбыз. Ошон үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимди ошол кызматын токтоткон жок деп биз талапкердин тизмесиндеги талапкерди каттоодон баш тартканбыз. Арыз эмне деп жазылган? Кимдики? Арыз жазылган эмес. Мамытовдун биз карап аткан мезгилде арызы жок эле. Жок беле? Жок эле. Анда такыр иштебей калган эмес экен да. Биз Борбордук шайлоо комиссиясы 28 октябрь күнү талапкерлердин тизмесин каттоосунун акыркы күнү болчу. Ошого чейин чечим кабыл аларда, андан мурдараак бир күнбү, 2 күн мурда чечим кабыл алганбыз. Чечим кабыл аларда биз ошол жүйөлөрдү негиздеп анан чечим кабыл алганбыз. Силерге эч кандай арыз келген эмес болсо, мына мен ишимди кызматымдан баш тарттым же кызматымды токтоттум деген болсо, анда таптакыр эле катышпаш керек да. Эмне үчүн соттор андай чечим чыгарат экен? Сиз эми соттун чечими ошол территорияда аткарууга милдеттүү. Кандай болсо дагы. Кандай болсо дагы. Бирок бул жерде бизге арыз бербейт. Ал милдетин токтото туруу же милдетин бошотуу жөнүндө Борбордук шайлоо комиссияга арыз бербейт. Ал өзү ошол органдын регламенти менен жөнгө салынчу иш бул. Ал Борбордук шайлоо комиссиясына мен арыз менен токтоттум, андай дебейт. Мисалы жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамдын негизинде ал талапкер болгон же ошол депутат ошого регламент жөнүндө мыйзамдын негизинде. Анда силерге эч нерсе берүүгө милдеттүү эмес болчу. Өздөрүнүн ичинде регламенти менен ал жөнгө салынып, бизге тиешелүү документ келиш керек. Ошол документ келген эмес. Жок, келген эмес. Жок, жанагы ар бирөөнүн эмеси бар да, документтери. Ошол документте мисалы үчүн токтоткон деген эме болуш керек да, жогорку кеңештин кагазы болуш керек. Дайыр жаңылыктарда жүрөт, ал Тынчтыкбек Шайназаровдун колуна лично берген деп жүрөт ошол кагазды. Эми кайсы кагаз экен билбейм. Бирок ошол биз карап аткан мезгилде, биз баш тартып аткан мезгилде андай документ жок эле. Эч нерсе жок силерде. Болгон эмес. Андай документ, мен дагы бир жолу кайталайын, ошол бизге андай арыз менен бизге кайрылбайт. Ал милдеттерин аткарууну токтоткон документ алып келиш керек. Ал болгон эмес. Мен билгенден, мен мурдагы депутат катары ошол жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда ал ушу пленардык жыйында жарыялаш керек. Мен милдетти аткарууну токтотом деп. Андай болгон эмес. Же болбосо, мына вице-спикер ошол арызды берип,
жогорку кеңешке берген арызды жогорку кеңештин общий отделинен регистрация болуп ошол арызды алып келип берди бизге. Мына мен кайрылганмын деген. Берки экинчи башка вице-спикер, Ооба. Ошол соттор менен да байланыштуу. Мына табылды Акира. Силердин Ак Асаба деген партияңарды таптакыр эле бир кызык болду, А кийин сотко кайрылсаңар, сот силердин арызды такыр эле карабай койду го. Биз эми биздин юристибиз бир аз кечигип келди. Бирок мен мындай 17-36-да барып регистрацияга тургам. Анан бирок юрист киргенде Акипресс биринчи жазып берди. Акипресс мынакей Ак Асаба партиясы кечигип келди, юристи кеч келди деп. Бирок башка бир да СМИ жазышкан жок. Сотто дагы Акипрессти гана айта алышты да, башка эчтеке. Бирок ошол мындай көп баягы чууга неме берип беришти. Анан бирок ЦИК эме кылды, жанагы рабочий группасынан бирөөнү айтты мындай. Буларды сурап, кандай кылдыңар, эмне кылдыңар деп. Анан ошону биздин юрист айтып берди. Мына мен монтип киргем, мына жерден документтерди алдым деп баарын көрсөттү. Бирок ошону мисалы үчүн Акипресс деле башка СМИлер бүт баары турган. Бирок ошону тартып алган эмес да эч кимчи. Анан ошону андай эмес да. Ал юрист эки адам келип атасыңар. Силер биринчи келип атасыңар. Мен биринчи регистрация юрист кечигип атат. Силер мурда келгенсиңер. Документтер силерде беле? Ооба. Эмне юрист келгенде кандай? Печать алып эле кирди, бирок тигилер айтты, мынакей бул кечигип кирген, документтер менен кирген деп жазылып кетти. Ошо менен баягы ошондой. Анда атайлап жаздырганбы Акипресске? Жок, Акипресс туура ошо Акипресс кандайдыр бир мындай эметип берди да, бирок мен Акипресстин журналистине барып айттым дарочу. Анан айтсам кичине эме, бирок тигини оңдобой, меникин мындай ылдый жагына меникин берди да. Бирок тигил оңдолбой калды да. Анан ошого эмени Акипрессти сотто дагы ошо Акипрессти. Эми бул баягы документ тапшырган күнү. Бул эчтеке эмес. Макул. Сотчу, сот. Жок, бул дагы эчтеке эмес. Бирок менден кийин 17:42-де тиги Токтайым Үмөталиев эже келди да. Анан ал келип туруп, аныкындагы документи жок деп чыргылышты. Баары тең жаздым нетти, эки партиянын документи жок экен, ал бул деди. Анан түнкү 11-ге чейин ошентип спорт этип турдук. Анан түнкү 11-де Токтайым эжени регистрация кылышты. Мени болсо кереги жок, кете бер деп койду. Юрист экөөбүздү. Анан биз кетип калдык. Анан сотто эмне болду? Сотто биз эки иск бердик. Бирөө жанагы булар жанагы күндөрдү санаганда 40 күн деген мындай туура эмес эсептелип калган деп. Анан кийин ошол процесстин өзүн жанагы Токтайым эже менен эки партияны тең же алыш керек болчу, же болбосо эки партияны тең киргизиш керек болчу оюнга. Экөө окшош. Ситуация окшош. Эки чырды тең ошондой кылып атышат. Анан түнкү 11-де тигини регистрация кылып, бизди регистрация кылбай койду деп бердик. Бирок сот эчтекесин карабай эле, жөн эле жанагы силердин уполномоченныйыңар кеч келиптир. Ал кеч келбеш керек болчу, учурунда келиш керек болчу деп эле тыянак чыгарып, жада калса тиги эмесин окуганда жок, административдик сот окуганда жок, жөн эле кагазды таштап алып, алдыбызга таштап алып, кечигип келген турбайсыңар деп эле кетип калды да, решениясын да окуган жок. Анан кийин сотто деле ошол Акипресске ссылка беришти, башка эч кимге ссылка бере алышкан жок. Анан бирок ал жерде ошондой экен да, мындай рабочий группа сурады, бирок силер кандай болду, көрсөтүп бериңиз деп. Юрист айтты, мына могу жерден мен документтерди алдым, регистрация кылайын десем кылдырган жок деп баарын айтып берди. Бирок баары бир деле ага ишенбей, жанагы эми Акипресске чыгып кеткенге да балким эметти, ошентип мына Токтайым эже айтты, табылды, биз сотко келип, биз да айтып берели деп. Бирок ал айтса, анда аны да алып салышы мүмкүн да, туура? Анткени регистрация боло элек. Мен эжеге айттым, эже, сиз да регистрация боло элексиз. Азыр дагы чуу чыкса, анан сизди да алып салып, мен баягы
күнөөлүү болуп калбайын деп эметсем, анан кийин регистрация болгондон кийин айтты, Табылды рахмат, ошо сен унчукпай туруп дагы биз өткүттү окшойт. Ушундай бир канчалык маанилүү, ушу бир секундасына чейин, 1 минутuna чейин келди деп. Анткени баары бир документтерди кийин жетпей калган документтерди толуктагыла, тигин оңдогула деп 2 күн берет экен, 2 күн, 3 күнбү. Ушу канчалык маанилүү, 1 минутка кечип келди, 10 минутка кечип келди деген. Мыйзамды бардыгыбыз бирдей түшүнүшүбүз керек, бирдей аткарганга үйрөнүшүбүз керек. Анан шайлоо дайындалганы 90 күн мурда дайындалган. Шайлоо өтөр тургандан 90 күн мурда дайындалды. Анан 40 күн калганда 1 күн календар менен туура эмес деп, анан акыркы 45 өткөндө келип калдым, дагы 15 мүнөт бар эле дегендин менин оюмча бул чоң бир саясий кампанияга даярданып атканда, мен эгерде ушундай даярдансам, 1 ай мурда бермекмин. 90 күн мурда жарыяланып атса, мен 1 ай мурда бермекмин. 60 күн мурда эле бермекмин да. Бул саясий партия, ошончо талапкер менен келаткан партия, 15 мүнөтүм убактым бар эле, мен кирдим, анан печать менен юристим жок эле деген бул мамиле саясий кампанияга болгон саясий партиянын бул эми кечирип коюңуздар. 2 партия болуп атпайбы? Жок. 10 партия болгондо дагы экөөбүздөн алышыңар керек эле да. Мен азыр көргөн жокмун, ал сиз айтып аткан саясий партиянын катталып калганын көргөн жокмун. Ал күндөрү сиз айтып аткан күндөрү документти кабыл алуу гана болот, катталбайт. Документти кабыл алуу мыйзамда көрсөтүлүп турат. Баланча күн калганда саат 18:00-дө токтойт деп. 18:00-дө тиешелүү документти пакет менен бериш керек. Эгерде бир ката болуп калса, туура эмес оформление болуп калса, кайсы бир документ жетпей калса, аны оңдоп келгенге, мисалы туура эмес оформление болуп калса, аты жөнү туура эмес болуп калса, бир тиешелүү документтер туура эмес оформление үчүн ошол 2 күн 48 саат берилет, ошону оңдоп келгиле деп. Токтайм эжеге ошондой берди да. Токтайм эже. Табылды келип атат да документтер менен. Өзү мунукун алып койсо болот белет, тигил юристти күтпөй эле. Мен эми сиз менен азыр биз болбогон эле неме менен убакыт өткөрүп атабыз. Сиздерде убакыт кенен окшойт, менде убакыт азыраак. Бул башка партияны алып тигин албай койду деген жөө эмес да. Ал алган, азыр мен дагы бир айтып коеюн, эгерде оңдоп келиш үчүн бул оңдоп келиш үчүн берилет 48 саат. Ал документти туурлап алып келип берсин. Мына Табылды мырза өзү айтып атат. Мен өзүм келдим эле, өзү келип атат. Документтер жанында бар да. Печеттин кереги жок бизге. Печать басылган, күбөлөндүргөн документтерди алып келип эле берсе болот. Азыр эми мен жумушчу топтун составында мен жок элем, бирок бизге жыйынга алып чыкканда эмне үчүн болгонун мен көргөнүм боюнча, укканым боюнча айтып атам, ушундай болгон эмес. Табылды мырза өзү деле азыр айтып атат, мен документти печетибиз жок эле, печети юрист кийин келип калды деп. Эми мындай мамилеге компанияда менин оюмча сергегирээк мамиле кылыш керек. Бул жерде дагы бир момент бар да. Азыр бир Көп болуп кетти. Бирлемин. Мындайда азыр дагы бир передачаны ушул жерге койсок дагы, талкууласак дагы бул бүтпөйт. Чечилбеген маселе. Бирок мындайда 13 октябрда баарыбыз тең тиги кандидаттардын тизмесин бердик, туурабы? Баарыбыз тең. Бирок ошол күнү 18 күнү кандидаттардын тизмесин бере элек партияларда регистрация болду. Анан бизге, мисалы үчүн, биз 13-үндө бердик да съездден кийин тизмени бердик. Бизге айтты, 18-не чейин эми алмаштырбайсыңар, бирок ушул боюнча документтерин толтуруп алып келип бересиңер деп. Биз ошентип бердик, бирок эми штабтар бири-бирибиз менен сүйлөшүп турабыз да. Башкалар алмаштырып атты. Жаңы кандидаттарды киргизип атты. Тизмеси жок партияларды дагы 18-де каттап койду да. Бирок мен аны айткан жокмун, себептен да айтсаң, аларды да алса, аны Акеров кылды болуп калбайын дедим да, айткан жок. Жок, айтыш керек. Сиз баланча айтты, түкүнчү айтты дебей, мен оюмча мыйзамда көрсөтүлгөн. 13 октябрга чейин, эгерде 28 ноябрга дайындалган шайлоону эске алсак, 13 октябрь кечки саат 18:00 чейин съезд өткөндүгү жөнүндө билдирүү бериш керек. Документтин пакеттин кереги жок. Документ пакет 18 октябрь күнү саат 6-га чейин берилиш керек. Бизге документти да, анан списокты да сурады. Өкмөттөн алып барып. Жок. Мен айтып атпаймынбы, сиздер аябай туура кылгансыздар. Мен андан 1 ай мурда берет элем деп жана бекер айткан жокмун да. 13-үндө пакет кылып алып барып берип койсоңор дегенде серьезный ушу намерение менен шайлоого барабыз десеңиздер. Эми биз баягы
6-га чейин жетишебиз деп эле баягы аракет кылдык да, анткени эми жаңы партия болгондон кийин биз ойлодук жана дипломдордун баарын тең документке киргизип туруп алып барыш керек, болбосо кандидатты алып салбасын деп ошону күтүп отурдук да. Кээ бирөө тиги Кочкордо болот экен, кээ бирөө Баткенде болот экен дипломдору. Анан ошонун баарын күтүп отуруп, анан бүткөндөн кийин аны алып бардык калдык да. Аны эми 18 күнү күтпөш алып барып, оказывается, аны 17-синде эле алып барып берип койсоң, анан кийин тиги дипломдорун кийин бере берсең болмок экен да. А биз болсо коркуп кандидатты алып салса, тиги кандидатыбыз асайып калат деп отуруп ошондой Грузиядагы шайлоого катышып келдиңер да, байкоочу болуп. Салыштырганда кандай экен мына өзгөчө үгүт иштери? Мен азыр ал маселени кийин айтайын. Кыскача Абжапар Гапырович менен макулмун, анткени биз эксперт болгондон кийин биз ушул мөөнөт, эрежелерди сактаганга бүт талапкерлер болобу же башка катышуучулар, шайлоонун катышуучулары болобу, ошого баарыбыз чакырып кетет элек. Анткени мисалы үчүн мыйзамда деле биз эксперт болуп көрүп атабыз да, канча жылдан бери ушундай баягы шайлоого каттоодон баштап бүткөнчө чыр чатак менен башталат. А мен келип калдым, 3 мүнөт өттү, анан 5 мүнөт өттү, анан борбор шайлоо комиссия бир жаңсыл болушат, чечимге келе албай, сотко барат. Ошол канча кейстер бар, и дайым ошол кейстер болот да. Ошого карабастан шайлоо мыйзамы талапкерлерге жеңилдеткенге 2 этапка бөлүнгөн. Биринчи билдирүү, мына саясий партия же талапкер катышам деп. Экинчи бул регистрация. Эгерде мындай маалымат берсең, ошол процесске катышам десең, регистрацияга уже даяр болуп калыш керек да. Чын эле эми 1 ай болбосо дагы бир 10 күндүк аралыкта бүт пепестеп баарын документтерди даярдап, съездтерди өткөрүп, эмне үчүн чыр чатак чыгат? Ошол съездтерде мисалы үчүн партия өзү бир тизме бекитсе съездде, кийин ушундай кыпчымай болуп орто жолдо ошол башаламаң болуп калат. Десиңизде, канча бир партия съездди өткөрөт дагы, съезд өткөрөт, тизмени бекитет, баары ошол жакта партиянын мүчөлөрү, эмелери колдоп, анан кийин ошол тизмени берерин кийин дагы бирөө уктап калып же билбей калып калган талапкер келип, анан кийин эптеп кыпчып ошону дагы эреже бузулат да. Ошондуктан былтыркы шайлоодо биз дагы көрүп атабыз, азыркы шайлоодо дагы ушундай кечке уктаган биздин кыргыздын мүнөзү дайыма ушул каттоодон ойгонуп калабыз да, мындай билинип калат. Ошого карабастан борбор шайлоо комиссия азыркы убакытта мына Мамытов спикер боюнча көп маалымат чыгып атат. Биздин оюбузча биз байкоо жүргүзбөйбүз, мүмкүн биздин коллегаларыбыз байкоо жүргүзгөн Таза шайлоо ассоциациянын өзүнүн билдирүүсү болор. Бирок мен оюмча талапкер спикер бул бөтөнчө жөнөкөй эле мындай мамлекеттик бир мекемеде да иштеген киши жок. Бул негизи парламенттин өзү каяка ушул талапкерлер бараткан элдин арасында бир конкретный пример болуш керек эле да, үлгү болуш керек. Ал мисалы үчүн ооз-эки айтыш эч кандай болбойт. Анткени парламентте сиз айткандай жарыяоо болуш керек. Мына мен парламенттен кетип атам, азыркы убакытта шайлоого катышам деп ошол процесс хотя бы оферта болуш керек эле да. Жок дегенде, эң эле жок дегенде. Парламенттен кетем деп айт, жок, кызматын депутат менен кала берет. Да, эми спикер боюнча. Бул норма ушул мыйзамга эмне үчүн киргизилген? Биз баарыбыз билебиз, административдик ресурс деген эң эле чоң көйгөй болгон үчүн былтыркы шайлоо жокко чыгып, чыр чатак менен бүтүп, мына азыркы бүгүнкү акыбалга келип калдык. Ошол кайталанбас үчүн ушул нормалар сөзсүз мыйзамга, шайлоо мыйзамына киргизилген болчу. Демек, мына жаңы бийлик өзү ошол эрежелерди киргизгенден кийин өзү биринчи сакташ керек эле да. Анан кийин келип мына борбор шайлоо комиссия тигил алып келбей койду документтерди же бул деп, бул так маалыматты жогорку сот бербеген үчүн бизде ушундай көп күмөн санап мындай жаратылып атат да. Анткени мисалы үчүн коомчулукка баарыбызга белгилүү болгон, жогорку соттун төрайымы тойдо ошол эле Мамытов менен бирге отуруп чай ичет. Бул конфликт интересов, это во-первых, да. Андан тышкары мына мейли аны дагы уже көп талкуулабайбыз. Мындай
по существу вопроса каралбай атат да. Да. Жөн эле болгону баягы тигил документ анан убагында келбей калды. Бирок Борбор шайлоо комиссия так аткарат. Булардын юридикалык бөлүмүн биз баарыбыз билебиз, ошол эрежелерди сактап калат. Бирок ошондо деле мисалы үчүн менин оюмча жогорку сот өзүнүн жоопкерчилигин ала албай кыйналып атат деп лично мен өзүм ушундай эме кылып атам да. Мен дагы кошумчалап коеюн. Туура күмөн санатпагандай чечимдерди кабыл алыш керек да. Мисалы үчүн мен эки партияны бекер айтып аткан жокмун да. Карасаңыз, бизге мынтет сенин уполномоченныйың кеч келип калды деп бизди албай атат да, койдурсаңыз ушундай деп атат да. Токтай Меженин уполномоченныйы да жок болуп атпайбы? Өзү тапшырып атат. Бирок аны өткөрүп атышат. Анан бирок бул жерде мындай да, уполномоченный эмес, жана лидер партия заинтересован да, аныкы көп интерес. Ошондуктан лидер партия главный болуш керек да бул жерде. Эгер мен турсам, уполномоченный турса, алыш керек да. Вопрос ошондон да, талаштын эмес. А сот болсо айтат, тиги закондо уполномоченный өткөрүш керек деп турат экен, деп эметип атат. А ЦИК болсо айтат, да, туура уполномоченный да өткөрө берсе болот деп, тиги Токтай Межени регистрация кылып атышат да. Ташмат алып келиш керек деген маселе жок. Документиңер жок келгенсиңер. Улам эле мынтип анан кийин печати жок документ алып келди, анан печатты кийин алып келип койду. Баары бир 48 саат берип атасыңар. Ошондо деле толуктап койсо болот эле печатты. Жок, печат эрежелердин жазылган процедурасы. Вот понимаете, мындай кылса деле болот эле деген сөз шайлоо процессте болбош керек. Негизи ошондо деле бул частный бул жерде печатыңар жок деп жана 48 сааттын ичинде толуктап келди десе болот эле да. Жок, печаттын кереги жок. Нарым мырза, вы не понимаете. Печать сотко кереги деле жок. Бул толугу менен документ заверенный печатью должен быть. Они принесли незаверенный документ, естественно. Кийин билдик, печатты кийин деле коюп койсоң болот экен да. То есть алып келип бере берет экенсиң да. В общем, незнание законов документ, пакет документ келген эмес ушул. Не снимает. Мен сумкамда, мына мен сумкамдан көрүп, аны тиги сурап атпайбы? Мен сумкаман берип атабыз. Азыр эме. Сиз эме мен чоң сумка менен турам, аерде видеодо турат. Сиз эми албетте сиз берүүнү алып барып аткан сиз нукту башка жакка барып атасыз. Бул жерде өзүңүз мындай чыр чыгарганга же бир болбогон жерден бир башка темага бургуңуз келип атат окшойт. Бул негизсиз, бул сиз бурмалап атасыз. Андан көрө шайлоо процести азыр биздин максатыбыз кандай максат? Ошо көтөлүү деп мен жана сен мен бурмалаган жок. Мен кандай болгонун билейин деп атабыз. Кандай болгонун билели деп атабыз. Мейли. Жо мен кайра айттым. Анан кайра эле ушинтип. Анан сиздин азыр суроо берип атасыз. Ушул 5 мүнөт мурда келген маанилүү беле мынанча секунд мыйзамда так турат. 18:00 чейин документтерди, мына перечень документтерди алып келиш керек деп. Анан бул алып келген экен, печати жок экен, анан юриси жок экен, ушул сөзбү? Бул компанияга келгенден кийин саат 18:00 чейин документ тапшырып кетти. Эгерде баарына ошондой мамиле болсо, мен макул болот элем. Бардыгына ушундай баарына бирдей болсо. Баарына андай болбой атпайбы? Эч нерсе бурмаланган жок. Макул анда. Башка сөз көтөрүлү? Бардыгына бирдей мамиле болот. Талант Мамытов боюнча айтып коеюн. Мына мен кафедрада доцентмин, туура. Мен эгерде аким боломбу, губернатор боломбу, премьер-министр боломбу, башка боломбу, мен доцент болуп сабак бере берем. Эч ким мени эчтеке кыла албайт. Анданчы. Тиги Талант Мамытов деген бизде мына госслужбада, мисалы үчүн сен эчтеке кыла албайсың да, туура? Башка коммерция тиги бу эчтеке менен заниматься эте албайсың. Эгер сен мугалим болсоң, мындай сабак бере алсаң, бере бересиң, то есть окумуштуу болсоң, туура? Эми Талант Мамытовда ал деген накта мамлекеттик кызматкер болуп атпайбы? Чоң кызмат, саясий кызматта отурат. Ким айткандай элге таасир берет, шайлоочуларга таасир берет. Ал туура? Ошондой да. Анан ошондуктан мен ойлойм, борборлук комиссиянын чечими туура болгон. Себеп дегенде ал таасир берет да, кайсы партияга кирбесин, мейли ынтымак болбосун, башкага кирсин, баары бир таасир берет да. Ошондуктан ал өтө чоң кызмат. Булар туура чечим чыгарган.
тиги сотто карабайсызбы кандай чечим чыгарып атат? Эчтекени карабайт, сотко эчтекенин кереги жок болуп атпайбы? Ал туура ошондой бул катышыш керек деп чечим чыгарып берип атат. Көрдүңүзбү? Эки башка, закондор эки башка иштеп кетип атат да. Мына маселе ошондо да. Ошол маселе чыгып атат да. Бурмаланган эмес. Тияка бир адамга ошол эле ситуацияда бирдей маселе, а башка жерде башка партияга же башка адамга ошондой эле ситуация такыр башка маселе. Ошондой болуп атат. Кимге сөз берели? Кечип келген Тимур Артыков. Кандай мүчүлүштүктөрдү таап атасыңар силер таза шайлоого, таза шайлоо болсун деп мониторинг кылганыңызга? Эми бүгүнкү күндө одуно мындай чоң мыйзам бузууларды байкаган жокпуз. Негизи бир эле жума болбоду регистрацияны аяктаганы. Ойлойбуз, мисалы, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу эгер болсо, эгер боло элек, албетте. Эми ойлойбуз, мындай көрүнүштөр эми 100% болбойт деп айта албайбыз. Балким, мисалы, Кыргызстан азыр мына бир мандаттуу округтары бөлүнбөдү. Ана ар бир округтарда өзүнүн бир талапкерлердин тизмеси бар. Алар болсо талапкер биз ойлоп атабыз, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн агитация үгүт иштерин алып барат. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, деңгээлине жараша шайлоочуларды өз тарабына тартып алат да мүмкүнчүлүгү. Мисалы, кээ бирлер лидерлик сапаттар жок болсо, баягы эле эски мыйзамсыз, балким добуштарды сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз кадамдарга барат деп эми ойлоп атабыз. Эми азыр ал жөнүндө айтуу эрте. Ал негизи практика жүзүндө мындай көрүнүштөр шайлоо күнүнө караганда где-то бир жума калганда же 1-2-3 күн калганда же добуш берүү күнүндө ошондо аныкталып анан чыгат да. Азыр үгүт иштеринде бир кандай бир мыйзам бузуулары болуп атабы? Эми сигналдар түшүп атат, мына көрүп атасыз, массалык маалымат каражаттарына чыгып атат. Мисалы, кечээ эле мисалы Ошто бир партия тарабынан мисалы студенттерди окуу процессинен алып жанагы экскурсия болот деп тиги үгүт бир иш чарасына алып барып ушул жерде катыштырып атат да. Мисалы, ошондой сигнал түшүп атат. Эми биз да байкадык, мына Борбордук шайлоо комиссиясы да жанагы КГОР деген бар, жанагы координациялык группа ыкчам түрдө карай турган атайын Борбордук шайлоо комиссиясында ошондой топ бар. Алар деле ошол аракет кылып атышат ыкчам түрдө. Мен ошол чара көргөнгө. Меничи сурап атпайбы, жанагы микрофон менен тиги сурап атпайбы. Биринчи курстун студенттерибиз дейт, биринчи курстун студенттеринин көпчүлүгү шайлашпайт. 18-ке толо элек болот да алар. То есть бул жерде да оюнда кандайдыр бир оюн бар. Биз так билбейбиз. Ооба. Мен сабак берем да. Мен сабак берем. Бизде биринчи курстун, мен мына шайлоого баратканда сурадым да баарынан. Биринчи курс эч кимиси эметпейт экен. Бир арасында бирөөлөр болот шайлай тургандар. 18-19 жаштагысын табыш, микроскоп менен карап табышың керек. Мындай оюн жүрүп атат да, интрига жүрүп атат. Бул жакта административдик ресурс мен айтпадымбы, эң чоң көйгөй болчу былтыркы шайлоолордо добуш сатып алуу. Эки ушул эң көп одоно бузуу, мыйзамдын процесстерин бузуу, кийин шайлоонун жокко чыкканын алып бара турган мыйзам бузуулар да. Ошого карата кечээ жакында президент өзүнүн парламентте өзүнүн эмесин жарыялады. Биз ушул административдик ресурс чарага көрөбүз. Абдан өтө маанилүү темага ушул деңгээлде көтөрүп, баарын айтты. Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Силер талапкерлер добушту сатып албагыла деген мындай кандай десем, эки тараптуу бир сүйлөшүү болду деп эсептейбиз да. Анткени бизде бир кандай чоң маселе болчу. Президенттер бир партиянын аркасынан чуп алып, же алардын партиясы болобу, бүт административдик ресурс, акимдер ушулар баары иштечү да бир партияга. Атамбаев ачык эле агитация кылып жүрбөдү. Ачык эле, да, ошон үчүн ушундай жыйынтыкка чыккан болчу да шайлоолордун эмеси. Бирок мына азыркы убакытта Борбор шайлоо комиссия биргеликте бир чоң иш чарага бүт мамлекеттик органдар киришип,
добуш сатып алуу менен административдик ресурска бөгөт коюш үчүн КГОР иште биргеликте бир чоң мындай бөлөк борбор шайлоо комиссия мурун өзү менен өзү эле иштеп калчу. Азыр болсо укук коргоо органдар, анан кийин мына кече жакында акимдерди сразу иштен алып атканы бул эмнени көргөзөт? Биринчиден, эгерде мамлекет тарабынан ушундай кадамдар болсо, кийин талапкерлер баягы добуш сатып алууга дагы азыраак барат да. Бул эмне үчүн добуш сатып алуу мындай абдан масштабтуу түрдө болгон? Бул ошол административдик мүмкүнчүлүктөргө мындай каршылык. Жок, кайтаруу мындай ответные действия. Ошол да. Ошондой болгон да. Ошого мен оюмча азыркы ушундай келаткан багытта, мисалы үчүн совбез болуп иштесе биргеликте, анан кийин бүт акимдер кой баштан ары биз шайлоого киришпейбиз деп ушундай позицияда турса, мүмкүн шайлоо башталганда ошол добуш сатып алуу азыраак болор да. Дебаттар качан болот? Азыр акысыз эфирдик убакыттардын өткөрүлүшү боюнча чүчү кулак ар бир талапкерлер жана саясий партиялардын арасында чүчү кулактар өттү. Кийинки экинчи бөлүгүндө, бүгүт кампаниянын экинчи бөлүгүндө ушундай коллективдүү чыгуулар, дебаттар жана тегерек столдор формасында өтө баштайт. Саясий партиялар үчүн мамлекеттик телерадио компаниялары КТРК менен ЛТРден площадка берилет. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан регистрация болгон талапкерлер үчүн регионалдык медиалар, областтык медиа борборлордун аянты алар үчүн кызмат кылат. Сөзсүз түрдө мыйзамдын чегинде ушул жумуш күндөрү саат кечки 8ден түнкү 12ге чейин бул өнөктүк жүргүзүлөт. Ал эми ушул үгүт компанияны азыркы мурда билесиздер, азыр ушул баягы жумушчу топтун, ыкчам чара көрүү топтун болобу, башкалар болобу, бүт округдук комиссияда, борбордук шайлоо комиссияда ушундай жумушчу топтор болду. Жумушчу топтордун составына укук коргоо органдарынын азыр кирип отурат. Мисалы, бүгүн азыр барсаңыз, борбор шайлоо комиссиясында бир чоң кабинетте ушул ыкчам чара көрүү тобу күнүгө отурат. Мурда мисалы бир кайрылуу келсе, ал кайрылууну Ички иштер министрлигине, же болсо улуттук коопсуздук комитетине, же прокуратурага кат аркылуу жөнөтүп, аларга жетип, алар тиги регионалдык бөлүмдөрүнө, управлениелерге жөнөтүп, алардан заключение алып келгенге чейин процесс бир топ кетип калат эле. Азыр ошол жумушчу топтун составында отурушат, маалымат келеби, келгенде сразу алып, ошо өзүнүн райондук, шаардык бөлүмчөлөрүнө жөнөтүп, ошол жерден ыкчам түрдө мындай өз ара аракеттенүүнүн бир алгоритм иштелип чыкты деп айтсак болот да, кенен айтсак болот, анткени бүгүнкү күндө ушундай иштеп атат. Бир мандаттуулар регионалдык медиада болот. Бишкектегилерчи? Биякта кайсы региональный? Бишкекте биз Пирамида каналынан орун берелдедик. Бишкекте 4 округ боюнча Пирамидадан, а калгандары областтык медиалардан. Качан башталат ошондо ушул? Азыр башталды. Азыр баягы жеке кайрылуулар программасын жеткирүүлөр, ушундай азыр акысыз убакыттар берилип атат. Ал эми талапкерлер, саясий партиялар ошол массалык маалымат каражаттары жана аккредитациядан өткөн массалык маалымат каражаттары интернет басылмалары менен келишим түзүп, анын негизинде иштеп атышат өзлөрү. Дебаттар качан башталат? Ал эми акысыз эфирдеги убакыт, мен айттым, экинчи бөлүгүндө. Качан экинчи бөлүгү? Экинчи бөлүгү акыркы 2 жумада. Мисалы, бир жумадан кийин. Бир жумадан кийин, болжол менен бир жумадан кийин ошол коллективдүү чыгуулар башталат. Азыр жеке кайрылууларга эфирдик убакыт берилип атат. Билесиздер, мен да толуктап кетем. Бул дебаттар боюнча аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар. Негизи азыркы убакта талапкерлер ачык тизме болгондон кийин бир чоң маселе жаратып атат да. Анда лидерлери дебатка катышса, демек баягы тизмедеги талапкерлердин мүмкүнчүлүктөрү чектелип калат деп биз оюбузча да, эксперттер өзүбүз талдап ушундай эме кылып атабыз да. Анткени мисалы үчүн ар бир азыркы ачык тизмеде жалаң эле партия, саясий партияга эмес,
жеке адамдын өзүн үгүт жүргүзүш керек болот да. Ошондуктан бул дебатка мүмкүн Борбор шайлоо комиссия дагы бир мүмкүнчүлүк берер, жалаң эле лидерлер эмес, бүт баягы мисалы үчүн категория менен дагы бөлүнсө болот да. Билесиздер, биздин практикада өткөн шайлоолордо болгон. Биз мисалы жаштардын өкүлдөрүнө бир, айымдардын өкүлдөрүнө бир, лидерлерге өзүнчө 3 түрдүү, 3 форматта дебаттарды уюштурганбыз тегерек столдо. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөн мисалы азыр лидерлердин дебаты болбойт. Саясий партиядагы катталган талапкерлердин дебаты болот. Катталган талапкер баягыдай артын алып келип, өзүнүн командасын алып келип шоу кылып өткөзбөйт. Азыр лидерлердин дебаттары болот, талапкерлердин дебаттары болот. Биздин биринчи бөлүгү бүтүп калды. Биздин эменин берүүнүн. Азыр мен бир 4 пикирди окуп берейин, анан ошол 4 пикир боюнча силер өзүңөрдүн оюңарды айтасыңар. Бир 10 мүнөт, андан акыркы калган 10 мүнөттө уже жалпы корутунду кылып өзүңөрдүн оюңарды эмне туура эмес, кандай болсо жакшы болот эле дегендерди айтасыңар. Азыр мен ушу 3-4 пикирди окуп берейин. Эмеге да чыгат экранга. Президент Садыр Жапаров мынтип айтты. Баарыңарга кайрылам, ким бийликчилмин деп менин атымды сатып жатса, так ошол партияга добуш бербей койгула. Башка партияларга бергиле. Бул жолу шайлоо таза өтүш керек. Министрлер кабинетинин бардык мүчөлөрүнө тапшырма бердим. Мугалим, дарыгерлерге жеткиргиле дедим. Шайлоо таза өтсүн. Дүйнө жүзүндө бизде да таза шайлоо өтөөрүн далилдеп коелу. Добуш сатып жатканын да, сатып алганын да жазалагыла деп айтып жатам. Биз баарыңарды көзөмөлдөй албайбыз. Добуш сатканды өзүңөр токтоткула деп элге кайрылып атат шайлоочуларга. Рыскелди Момбеков, Жогорку Кеңештин депутаты. Таза шайлоо талабы те илгертен эле эгемендик алгандан бери айтылып келет. Бирок бийлик аны камсыз кыла албай жатат. Анткени ниети да эрки да ага жетпейт. Бирок таза шайлоо өткөрүүгө биринчи кезекте бийлик кызыктар болуш керек эле. Анткени мен андай эмес. Анткени ал өз талапкерлерин өткөрүш керек. Анын үчүн болсо бармак басты, көз кысты кылып, айрым мыйзам бузууларга көз жумуп коюуга аргасыз. Азыркы шайлоону таза өткөрүүгө аракеттер бар. Бирок ага каршы себептер дагы күчтүү. Алымбек Шыкмаматов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттеринде партиялар боюнча преференциалдык шайлоо өткөрүлөт. Бул тууралуу мыйзам кабыл алынды, эми аны кынтыксыз аткарыш керек. Койдун терисин жамынган карышкырлар эми өтө албайт. Анткени ар бир инсан барып партия тизмесиндеги каалаган талапкерге добуш бере алат. Эл ушинтип өз эле саясатчыларды люстрация кылып алат. Буга чейинки бийлик тилекке каршы элге бирди айтып, тымызын башканы кылып келген. Жана 4-чү пикир мурдагы мамлекет катчы Дастан Сарыгулов. Былтыр октябрь айында көтөрүлгөн эл айлыкты көтөрүү же үй-жай менен оокат сурап чыккан жок. Эл адилеттүүлүктү талап кылып 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын тааныбагандыктан көчөгө чыкты. Акчанын күчү менен өткөн шайлоого эл чыдай алган жок. 30 жылдын ичинде 3-чү жолу президенттин мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө аргасыз кылды дейт эл. Ушул пикирлер жөнүндө силер өзүңөрдүн оюңарды, ким жөнүндө же баары жөнүндө, ар бири жөнүндө кыскача оюңарды. Сизден баштайлыбы? Мейли. Президенттин кайрылуусу бул эле кайрылуу эмес, бул кеңешме өткөзүп дагы атайын бүт республика боюнча атка эмнелердин баарын чогултуп, кеңешме өткөрүп, таза өткөрүүгө багыт алды. Алуу жөнүндө, алар жөнүндө кийин указдар чыкты. Ушул именно биздин системада шайлоону өткөрүүнүн процессте өзү 2 көйгөй бар деп, чоң көйгөйлөрдүн четтетүү боюнча ушундай аракеттер болуп атат. Албетте бул бир шайлоо комиссиясы же болбосо шайлоону уюштуруучулар эле бул таза өткөзөлү деп аракет кылбаш керек. Шайлоо процесстин катышуучуларынын бардыгы. Ким добушту сатып алат? Шайлоо комиссиясы сатып алабы? Же бир мамлекеттик орган сатып алып атабы? Же болбосо ресурсту бир талапкер же башка бирөө колдонбойт да. Ошон үчүн талапкерлер дагы саясий партиянын өкүлдөрү дагы ошол таза өткөзөлү деп айтышыбыз керек. Биз ушундай камсыз кыла албай атат дегенди көп айтабыз да. Шайлоо процессинин катышуучулары деле, сыртта турган байкоочулар деле таза шайлоону камсыз кыла алган жок деп. Бирок шайлоо процессинин бардык катышуучулары ошого аракет кылыш керек. Мисалы
түшүнүп атам. Мисалы, ошол добуштарды сатып алууга бардыгы токтотушубуз керек деп каршы турушубуз керек. Ошондо гана биз талап кылып эмес, өзүбүз салымыбызды кошкон болобуз. Сиз кандай? Президенттин эмесине мен өзүм уже бергем, өзүм маалыматымды толук кошулам. Анткени бул чакырык биринчи республиканын биринчи адамдан кетсе, мүмкүн ошол процесске баары мындай каршы эмес, действительно как руководство к действию алып калар. Андан тышкары мына Шыкмаматов айтып атпайбы? Мындай тондорду кийип кийин преференциалдуу система менен келе албайт деп. Ал тондор деле ар кандай болот, чын эле Абжапар Гапурович айткандай акчалуулар дагы келип калышы мүмкүн. Ал жок эмес. Анткени преференциалдык системанын өзүнүн дагы минустары бар. Ошондуктан ошого жараша укук коргоо органдары абдан жакшы иштеш керек. Бирок бүт көйгөй ушу биздин шайлоочулардан болуп атпайбы? Эми укук коргоо органдары шайлоочулар күнөөлөп атканда. Жок, күнөөлүү эмес. Бул негизи шайлоочулардын баягы шайлоого катышкан укугун баалабай, жөн эле мындай мүмкүнчүлүк, мындай финансовый мүмкүнчүлүк катары карап атышат да. Бул негизи жаңы мына келе жаткан 5 жылдык парламентти биз кабыл алабыз. Кийинки мыйзамдарды кантип ушул сатып алган добуштар менен депутаттар кантип көйгөйлөрдү чечет деген маселе биринчи коюш керек да. Талды. Президенттин кайрылуусу өтө туура, то есть указ да бул туура. Указ өтө туура чыккан, бирок бир аз кечирээк чыкты. Менимче бир ай мурдараак чыкса мындан да жакшы болмок. Президент мындай өсүүн ниет кылган, баягы башында шайлоолор башталар алдында ушундай бир демократиялык түрдө жакшы шайлоолорду өткөрөлү деген. Ошону мындай ишке ашырганга аракет кылып атат да. Бирок биз мынакей биздин партия болобу, Мамытов болобу, башка окуяларда көрүп атабыз, баягы структуралар, мамлекеттик структуралар ага дайын эмес, алар эски схема менен эле иштеп атышат да. Президенттин баарын үстүп айтып келгенде, таза кылабыз, бардык Акаев деле айткан баары. Бирок таза болбойт. Анан бизде эмне? Бизде действительно мындайча айтканда, чынында эле шайлоолор мындай демократиялык негизде эле өтөт. Акыркы 3 күндө эсептебегенде. Акыркы 3 күндө эле чечип коюп атышпайбы баарын? Берүүчүлөрдү берет, нетелерин нетет. Себеп дегенде 30 жылдан бери шайлоо болуп отуруп, ар бир айылда өзүнүн жанагы эмеси бар. Схемасы. Кантип таратыш керек, кантип бере салыш керек, эч ким билбейт, аны таппай да каласыз да. Ошого 3 күн чечет баарын. Ким? Тимур? Бизде Кыргызстанда мына жок дегенде, мен ойлойм 5 жылдын ичинде жанагы бир шайлоочу бир добуш деген принцип ишке ашты. Ар бир шайлоочуга добуш берүүгө мүмкүнчүлүк камсыздалган. Бул маселе биздин алдыбызда турбайт. Кандай маселе боюнча? Кандай маселе турат деп ойлоп атам бүгүнкү күндө. Маселе деген бул жанагы саясий күчтөрдүн, кандидаттардын, партиялардын финансылык мүмкүнчүлүктөрдүн тең эместиги. Биринчиден тең эмес, анан экинчиден биз көрүп атпайбызбы, мисалы жанагы шайлоо фондуна деген сарпталган каражаттары бир деп көрсөтөт. Мисалы баягы мыйзамсыз нерселер, добуштар сатып алуу. Ал жанагы шайлоо фондунан көрсөтүлбөй, тиягынан колдонулуп атат да. Анан бүгүнкү күндө тилекке каршы мен ойлойм, бизде коомдук байкоочулар бар, шайлоо комиссияда, укук органдары бүгүнкү күндө биз ошол мыйзамсыз финансылык жана потокторду, каражаттарды канчалык мыйзамсыз колдонулуп жаткандыгы шайлоо фондунан кирбей, ошол маселе турат да. Мен ойлойм бүгүнкү күндө. Кантип ошол жакты көзөмөлдөй алабыз да. Эгер ошол көрүп атасызбы, кандай болбосо, мен ойлойм бул шайлоо өткөндөн кийин жана акчалуу, акча деген бир кандайдыр бир ишке жетет, мааниге ээ болот да. Биздики преференциалдык деп атпайсызбы? Бул деле жакшы нерсени алып келбейт. Жанагы өздөрү кыйкырып нетип аткандар өздөрү депутат болбой калышы мүмкүн да. Анан бул жерде дагы жаман бал. Бандит дагы лидер болуп калышы мүмкүн да.
жанагы черный деп коебуз го. Ошо да лидер болуп алышы мүмкүн да, эгер лидер эмес, тизмеге көбүрөөк добуш алып кетиши мүмкүн. Биринчи болуп туруп алышы мүмкүн да. Ошондой бул деген туура эмес эсептелген, туура эмес эметкен. Мен мына батыштагы политологдор менен деле сүйлөшөм, эмнетем, туура эмес кабыл алынган бул. Ал жерде деген лидер да, ал деген бул партиянын идеологиясын алып жүргөн бир киши болуш керек да. Анан бандит келип туруп биринчи болуп алса эмне болот? Экинчи бөлүгүбүз. Ал эми добуш алгандан кийин болот да, ким болсо да добуш алса, бандит болуп алат. элдин колунда. Биз эми каалап партиянын лидери башка, бирок бир жанагы указдын таза өткөзөлү деп мындай бир мамлекеттик органдардан бурулганын бир сессия болот да. Мисалы мен Ысык Ата районунда, Сокулукта, Московский, Ноокатта мен акимдер менен анан мугалимдер мындай бир семинар өткөрүп жүрүп көрдүм да. Ушу мугалимдердин кадырesi азыр катышпагыла деп барып айтып аттыр. Аралашсаңар, мына Зав району турат, главврач турат, маданият бөлүмү турат. Эгерде ушул тартыла турган болсоңор, эгерде ушу аралаштырып кийлигишсеңер, ушундай жакшы эмес болот деп, чара көрүлөт деп. Бул жакшы нерсе да. Эми буюрса мына Табылды мырза айткандай, ушул акыркы 3 күнгө чейин добуш берүүнүн аягына чейин ушундай бир принцип менен, ушундай бир нормаларды бир колдонуу менен турсак, эми мамлекет өзүбүздүкү. Жок, чынында эле азыр байкалган жок, туура мугалимдер бир шыбыштуулар чыкмак. Азырынча домкомдор мындай тынчыраак да. Анан 3 күн калганда билбейм. Экинчи бөлүгүбүз бүттү, 10 мүнөт калды, аягына чейин 9 мүнөт. Ар ким андай өзүңөр корутунду чыгарып, эмне азыр шайлоодо эмне жакшы болуп атат, эмне жаман, кантип оңдосо болот эле дегенди, кандай мындайынан баштабайлы анда. Сиз биринчи. 2 мүнөт. Кыскача ушул преференциалдык система кабыл алгандан кийин негизи көрүшүбүз керек. Кабыл алынбаса анда кийин эл наразы болуп калат эле. Анткени партийный иштейби, иштебейби? Да, ошол иштейби, кантип иштеп кетер. Анткени партийный система аябай көп дискредитацияга түшкөн да. Кийин мындай мүмкүнчүлүк бере албай калсак, анда күмөн санап элдер ошол мындай эме менен калып калат эле да. Ошол мага мисалы үчүн преференциалдык система кандай өзүн актайбы же актабайбы деген көп суроо жаратып атат. Эмне кылыш керек? Эми көрүш керек, процесстен өтүш керек дагы, анан жыйынтыгын караш керек. Кандай негизи ошол болду. Кийин шайлоо процессти жаңы толуктагандан кийин ошол мыйзамдарды толуктоо үчүн дагы бир суроолор жаратар. Мен оюмча жаратылат. Ошондо көрөбүз. Ошондо көрөбүз. Табылды? Мен преференциалдык система дагы бышырылыш керек деп ойлойм. Себептен де саясий партиянын лидерлери, анан саясий партиянын жүзү болгон инсандар болуш керек да. Мисалы үчүн жанагы буга чейин жана золотой список деп коюшулу го, 3 кишиби, 5 кишиби. Ошолор жүзү болуш керек да. Коом бир кишилерден талим, тарбия мындай үлгү ала тургандай болуш керек да. Анан ошондо партиялар тизилет да. Себептен де эң мыкты адамдарды алып келип калат да. Айырке бандит же коррупционер же болбосо олигарх болбойт да. Эң мыкты коомдо аты таанымал, жакшынакай адамдар турса, анан калгандар. Антпесе бул деген дал жанагындай болот. Бандиттер, эмнелер, спортсмендер же башкалар олигарх биринчи туруп алат да. Олигарх 50-нчи болуп турса, ооба. Баарынан көп алышы мүмкүн. Олигархтар, баары бир ошо олигархтар, акчалуулар ошолор эле келет. Мында деле жанагы биз келбей атабыз деп жаш лидерлер айтып атпайбы? Алар активдүү, жакшы сүйлөшөт, коомду алдыга жылдырганга салым кошушат. Бирок алардын акчасы жок болсо келбей калат алар. Баарын тең акча менен сатып алат да, добуштун баарын. Эми добуш Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө сатылып алынат да. Просто бизде мындай өтө көп болуп, ушунчалык эме болуп кеткендиктен ушуга барып атабыз да. Бузулган. Анткени экономика начар, тиги бу болупчу. Ошого анан мынандай негизде преференциалдык системаны киргизиште эле уят, туура эмес киргизип атабыз. Биз башка жакты көрүп эле түптү сап келип эле киргизбей, биз өзүбүзгө мындай туура келгендей кылып иштеп чыгып, анан киргизиш керек да. Ошондо мындай туура болот. Туура болот. Тимур, Жыйынтыгына чейин. Мен тескерисинче ойлойм, преференциалдык добуш берүү системасын, мисалы, коомдук байкоочулар, бейөкмөттүү уюмдар буга чейин эле канча бир 5-10 жыл мурун эле сунуштап келген. Эмнеге дегенде, сиз көрүп атпайсызбы, мына
айтылып аткан жанагы акчалуулар, акчалуу болгон кандидаттар Бандиттер өзүнүн деп атат. жанагы бандит болот, даже бандиттердин эле өзүлөрү ушул өзү биринчи мисалы 10 кандидаттын ичине киргизип коюп өтүп кете атышпайбы? Ал эми Анысы мисалы жок деле да? ал эми бүгүнкү күндө болсо ар бир шайлоочу мүмкүнчүлүккө ээ болгон тиги же бул жаккан кандидатты жогору кайта катарга көтөрүү бул мүмкүнчүлүк. Аны ойлойм баягы акчасы жок болсо элге жаккан кандидаттар ушундай мүмкүнчүлүк алат деп толугу менен ишенем. Анан ойлойм бул биз Кыргызстан үчүн, Орто Азия үчүн жакшы тажрыйба болот депчи могу келерки шайлоо. Биз эксперимент жүргүзгөнгө Мен ойлойм, шайлоо күнү өткөндөн кийин дүйнөлүк маалымат каражаттары бизди талкуулайт. Кыргызстан ушундай өтүптү көрсөңүз кандай тажрыйба депчи ойлойм. Аман эсен өтүштү. Сиз көбүрөөк убакыт калды сизге эки эмес, андан көбүрөөк, анткени 4 мүнөт калды. Өзү негизи биздин эгемендүү тарыхыбызда бир нече системаны тандап көрдүк да. Биз шайлоо системасында бир нече жолду басып өттүк. Бир мандаттуу, кыскасы. Ошолордун арасында мисалы өзүбүздү мындай бир кадыресе мындай коомду башкара турган системаны таба албай азыр эми ушуга келдик да. Мисалы мыйзам долбоорун даярдалып аткан убакта ушундай азыр Тайылдакевич айткандай сунуштар болгон. Баягы лидерге эч ал добушуна карабай эле мисалы 10 мандат алса, бир өсү лидер алсын, анан 9-ун добушуна карап алсын, 3 өсүн деген ушундай суроо маселелер долбоорлор болгон да, долбоордо сунуш кылган. Эми парламентте кабыл алганда азыр ушундай 90-дун баарын ушул ачык тизме менен пропорционалдык система менен ачык тизме менен добуш берсек деген да вариант болгон. Кийин анан ушул 36-54-кө токтолду. Бирок менин оюмча бул өкүлчүлүктүү органдын камсыз кылууга багытталган ушу аракет да. Мисалы кээ бир райондордон 10-15 депутат бар, а кээ бир региондордон жок болуп калат деген, же аз бирден эки, чоң райондордон бир эле депутат бар деп дегенде жүйөлүү сын пикир айтылып келген да буга чейин. Ушул азыркы баягы аймактардан, бир мандаттуу шайлоо округтарынан келген бул аймактарды камсыз кыла турган, өкүлчүлүгүн камсыз кыла турган. Ал эми тизме менен, мисалы пропорционалдык система менен шайлаганда, мына бизде киргизилген 3-4 катуу норма бар эмеспи? Мисалы 70%-тен ашпаган биз жыныстагы өкүлдөр болуш керек, жаштардын өкүлдөрү болуш керек, башка улуттардын бизде 80-ден ашуун улут бар, ошолордун өкүлчүлүгү болуш керек. Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын болушу биздин элибиздин бардык катмарын камсыз кыла турган бир норма да. Бул мына жогорку кеңеш, мисалы жергиликтүү кеңеш болсун, жогорку кеңеш бул өкүлчүлүктүү орган, представительный орган, өкүлчүлүктөр болуш керек. Ошого камсыз кылууга багытталган нормалар да. Менин оюмча бул ошол өзүнүн атына ошол затын жараштыра турган нормалар кирди, буюрса. Эми система бул жаман система. Мисалы ошол эле ачык тизме менен 100 түрдүү бар. Бизде азыр бир шайлоочу бир добуш. Биз 2-ден, 3-тен, 5-тен, 6-дан добуш берген дагы 5 адам үчүн. 5 адам үчүн добуш берген дагы, 5ке чейинкилер берген дагы айрым мамлекеттер бар. Эми биз ушул жакшы болобуз деген, мисалы чын эле биз мактанып айтсак болот. Биздин тандап алган модель, мисалы башка мамлекеттер суктана турган, алар көз күйө турган модель. Мисалы бүгүнкү күндө биз иштетип аткан. А буга жете элек, муну ойлой элек мамлекеттер бар. Биз эми өзүбүздө гана калды ушул жанагы эки көйгөйдү, административ ресурс менен добуштарды сатып алып. Калган мисалы маселелер дээрлик чечилди деп айтсак болот. Эми мен ушул убакытта пайдаланып ушул шайлоо процессинин катышуучуларын ушул чакырат элем. Мамлекет өзүбүздүкү. Биз улам эле баягы тажрыйба жүргүзө бербестен бир кадыресе бир өкүлдөрдү шайлаганга бурулсак. Чыныгы шайлоо болот. Чыныгы. Анан азыр мына домкомдордун киришпей атканы, буга чейинки шайлоолорду өткөргөндө карайбыз, бүт эле домкомдор листовкаларды таркатып, буклеттерди квартальный комитеттер таркатып жүрчү. Азыр буюрса мына көрүлгөн чаралардын негизи, ошонун таасири андайлар жок койсо.
буюрса эми аракет кылышыбыз керек. Бирок Вактыбыз. преференциалдык боюнча да айтып атпайбы эң сонун депчи. Эң сонун болмок эгерде партиялардын баары жанагынтип бири-бирине куюлушуп атпайбы? Кимиси лидер, кимиси эмне, кимиси кайсы идеология, эч ким билбей калып атпайбы? Көрүнүшпү? А эгерде бир партиянын тизмеси болсо, анда башка нерсе да. Бизде ошон үчүн Ошо, мындай мисал үчүн 300 саясий партия ошон үчүн болуп атат да бизде. Мисал үчүн бир партиянын идеологиясына башкалар кирди да анан ошолор биринчи чыгып кетиши мүмкүн. Ошонун кепкасы менен чыгып атат да. Вактыбыз аяктап калды. Биз бүгүн Майдан программасында үгүт иштери башталды. Кандай мүчүлүштөр бар деген темага талкуу кылдык. Биздин талкууга Абдыжаппар Бегматов, Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тимур Артыков, Таза шайлоо ассоциациясынын өкүлү Табылды Акеров, саясаттануучу жана Айнура Усупбекова, Граждандык платформа деген коомдук фонддун директору катышты. Рахмат силерге, саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.